биринчи окууда парламентте чоң жыйында аябай чоң талкуулангон. Анан сиз айтып атасыз, жанагы перечень бул стратегический объектов деп категория А особо важный. Бул деген Токтагульская ГЭС, чоң ГЭСтерибиз кирет экен. Категория Б'де деген авиакомпаниялар кирет экен, ЖД вокзалдар. Категория дагы кайсы категориялар бар эле? Б важный объект. Категория В бар экен. Международный аэропорт Манас, теплосеть дегендер да. 3 категория жөнүндө сөз болуп атат да. Бирок ошол эле учурда Кабмин өз чечими менен кайсы объект стратегиялык объекттин тизмесине кирет, анан кайсы объектти чыгара алабыз деген мүмкүнчүлүгү бар да, туурабы? Они могут своим решением вносить и выносить из списка объекты, правильно? Ооба, алар токтом менен өздөрү бекитет. Өздөрү бекитет. Поэтому бул тизмени стратегиялык ошол мыйзамга кирип калды, ошол стратегиялык тизмеде бар, жок дегендин анда кандай жооп калат? Кабмин өздөрү чечет экен. Аны бул жерде жооп береби өкмөт? Бул ким? Өкмөттөн. Министрлер кабинетинен жооп берсин анда. Аты жөнүңүздү айтып коесузбу, сиз кимсиз? Примов жакында фонд көчүрмөштүн директору назначение болду. Анан ал киши жооп берет, орун басары Элдана жооп беришет. Давайте. Айтып берсеңиздер, ошол тизме боюнча кантип кирет, кантип чыгат, анан стратегиялык макулдашуу деген функцияны калтырып атырсыздар, ошондо деген макулдашуу парламент менен бул анда жогорку кеңештин, кечиресиз, жогорку кеңештин депутаттарынын бюджетный комитет менен анда согласование болот экен, туурабы? Мен ошол туура түшүнүп атамбы? Макулдашуу жогорку кеңеш дегенде сөзсүз түрдө жогорку кеңештин жыйынында. Все, хорошо. Комитеттен өтүп жогорку кеңешке чыгат. Примов мырза айтып коесуздарбы? Сиздики улбай калды да. Тизмеге стратегиялык объекттер кантип кирет порядогун, анан кантип чыгарылса болот? Өкмөт кантип киргизет, кантип чыгарылат, если без парламента деген сөз болуп атпайбы? Рахмат, Либра Жыргалбековна. Токтом, азыркы токтом боюнча стратегиялык бизде тизме бар. Анын тизме Совет безопасности деген чечим менен сунушталат и өкмөт ошол менен бекитилет. Коопсуздук кеңеште талкууланып, анан ошентип кирет экен да. Коопсуздук кеңеште биздин төрагабыз кирет, Ооба. Так, түшүнүктүү. Бирок бул жерден мен түшүнүп атам, коллегалар колдоп аткандан кийин эми палатага чыгарылганда аяктан да талкууланып коюш керек. Менде бир эле мындай айтып кете турган нерсе, Алмаз Ахунжанович, президентибизге рахмат деп айтып, мен личная благодарность передайте, пожалуйста, вы же часто ходите, встречаетесь, да? Законопроект по противодействию коррупции колго бербеди беле? Ошондо деген срок давности алынды, туурабы? Ошондо бүгүн февралдан баштап мамлекеттик кызматта иштеген биздин жоопкерчиликтүү кызматта иштеген адамдарыбыз, анан алардын кол алдында иштеген адамдарыбыз анча-мынча мажбурланып, кээ бир нерселерге кол кой десе ойлонуш керек. Анткени мөөнөт жана срок давности по преступлениям экономической коррупция и мошенничествону алып койдук, туурабы? 10 жыл өтөбү, 20 жыл өтөбү, бул адамдар эгер туура эмес нерселер болсо, анда жооп беришет. Именно стратегиялык тизме боюнча дагы мен ойлойм, азыр өкмөттө бүт кызматкерлер ойлонуп коюш керек да. Рахмат.